Для капельницы. Сейчас нету. Я не заказывала. Элеман мамлекеттик дарыканаларында айрым дары-дармектер жок, басы арзан коюлганы менен муктаждык күч болгон дарыларды табуу кыйынга туруда дешет. Көбүнесе жүрөк оорусуна арналган дарыларга муктаждык күч мындан улам кымбат болсо да жеке менчик дарыканаларга кайрылууга аргасыз болушууда. Бардык тармактагылар эле. Сплошной болбосо дагы ошол бир единичный препараттар, нуждайт эткен препараттар жок болуп калып атат да. Ошону байкап калып атабыз эми. Анан көпчүлүк элдердин чөнтөгүнө жараша эми анча-мынча көйгөй болуп калышы мүмкүн. Издеген дарылар таппай калышыбыз мүмкүн. Бирок күтүп турганда келет да ал дарылар. Бизге эң ыңгайлуусу бул ушул дарылардын арзан баада келгени. Ошол бизге эң ыңгайлуу болду. Например, мына мен давлением көтөрүп турат тез. Эми дары-дармекти айланып частныйдан алам да. Ага карайм, мамлекетке жок болгону. Себеби эмнеге деген, ол эмес өзүбүз издегендерин керек болсо частныйдан издеп таппай атабыз. Ачыгы да. Тем более немеде табыш кыйын. Элдин кайрылууларындагы айрым дарылардын жок экендигин мындагы дарыкана кызматкерлери да моюндайт. Ага кардарлардын көптүгүн негиз кылышат. Буга чейин Элеман дарыканаларында дарылар чектелүү болуп 700 түрү гана коюлган, бүгүнкү күндө бул сан 2000ден ашкандыгын белгиледи. Эң көп өтүүчү мына ОМС'ин дарыларын бардыгын полностью эле бар депсем болот. Анан кийин эми кээ бир баягындай азыр шаарда жок дарылар бар. Шаарда мындай частный аптекаларда жок. Барда кардиологическая кымбат дарылар бар. Аларды пока жогун жок болуп калып атат. Мындагы эми болду элек. Аптекасына барсак ошол жерде бекер аябай арзан деп. Анан баягы кымбат дарылар кымбат болду да. Все равно баары наркы аптекалардан арзан. Ошону эме кылсак деле эмнеге мындай бул жерде ошо бекер бериш керек, арзан болуш керек деп башкача элестеткен адамдар бар дейм. Дарылар мында жеке дарыканаларга салыштырмалуу түрүнө карап 100-150 сомго чейин арзан, бирок чектелүү келгендиктен бат түгөнүп калат. Медикаменттер мамлекеттик Кыргыз фармация аркылуу түз алынып келинет. Соода бирдиктүү санариптик портал аркылуу жүргүзүлөт. Элеманда дарыларга заводдогу баасына 5% эле кошулуп элге жеткирилет. Мамлекеттерден алып келинет 95%дан 97%га чейин дары камсыздандыруу сырт жактан келет. Бириш болсо бизде ошол 3%га чейин эле бар. Ошого ылайыктуу кээ бир дарыларды вактында алып келип, вактында камсыздандыруу мүмкүнчүлүктөрү болбой калып атат. Баары камсыздоо жүрүп жатат. Мүмкүн болушунча бунун маселесин негизги талабы билет, элдин талабы болгон. Элеман мамлекеттик дарыканалары калкты арзан баада дары-дармек менен камсыздоо жана саламаттык сактоо системасын жакшыртуу максатында уюштурулган. Бүгүнкү күндө өлкөдө бул дарыканалардын 82 түйүнү ачылган. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.